Башта китептер сериясы. Кийин болсо белгилүү видео оюндары. Идите отсюда нахер, а то убью. Ал эми жакында телесериал катары укмуштуу сагасы Ведьмак. Эмне? Ким сценарийди жазган? Эмнеге аты орусча болуп калган? Которула дебедим беле? Эмне? Сорбал. Мели өзүбүз эптейт экенбиз. Суперстан? Белгилүү америкалык компания Netflix келер жылдарда Geralt жөнүндөгү сага боюнча сериалды тартканы өзүнүн мойнуна алды. Сериалдын шоу жүгүртүүчүсү Лорен Шмидт болуптур. Жакында эле болсо актёрдук тобу да расмий түрдө жарыяланган. Жок, бул эмес. Башкы ролун Супермен ойноп калат экен да. Башта Суперменден эми Суперстан болуп. Бул актер өзү да супер окшойт. Кое турчу. Май Анна Тисиерде эски чародеек ойнойт. Канчык десе, бир сериалда сойкулардын жетекчисин ойноп, эми бул жерде дагыбы? Мейли, жакшысың, сулуусуң. Көпчүлүктөр кастка кайрадан негрлер менен азиаттарды алып коюшабы деп коркушкан. Анткени бир маалымат боюнча компаниянын талап кагазында Сиринин ролуна кара түстүү кызды издегенин айтып жаткан. Ошондон кийин Лорен Шмидт интернетте кибербуллингге учурады. Польшанын жарандары да тынч турбай, биздин маданий мурасыбызды бузбагыла деп наразычылыгын билдиришти. Белгилеп кетейин, Суперстандын китептер сериясы Польшада поляк автору Анджей Сапковскийдин колу менен жазылган. Бирок Американын да ЖМКлары поляктарды расизм жана жек көрүүчүлүктө күнөөлөштү. Акыры жок дегенде башкы каармандарды Американын толеранттуулугунан сактап калдык. Бул Суперстандын көрмандарына жакшы жаңылык. Маалыматтын булактары Википедия жана катындардын дөдөк аттары. Силер менен калькулятордон байланышкан котормочу. Сору балыклар.